Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында, ссылканын астына кирип туруп, Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube жакында жабылса, биринчи видеонун баарын ошо Telegramга жүктөйбүз, анан кийин башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү жаңылык болсо жогорку кеңештен. Кечээ күнү жогорку кеңеште бир сыйра талкуу болду, миграция жаатында да талкуу болду. Депутат мырза бар, Алиев Медер Кубанович, эң мыкты депутаттардын бири. Ошол депутат мырзага биз мурда кайрылдык элек, мекендештердин көйгөйү боюнча. Ошону кечээ жыйындан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарына бир сыйра мекендештердин жагдайын айтып кетти. Евразия экономикалык бирикменин негизинде биздин жарандар эмгек мигрант эмес, эмгектенүүчү деп эсептелинет. Ошо боюнча оюн айтты. Азыр видеону көрүп коюңуз, андан ары сөздү уланталы. Рахмат. Кийинки сөз Алиев Медербек Кубановичте. Рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович. Мен өйдөдө кесиптештерибиздин айткан сөзүнө дагы улай. Урматтуу министрдин орун басарына кайрылып кетким келет эле. Сиз атаган маселе азыркы тарапта. Албетте бул нормалдуу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар бир мамлекет эң башта өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргойт. Азыркы Россиянын аймагындагы чет элдик жарандарга татаалдаштырылган шарттар болуп атканы бул объективдүү, субъективдүү себептер бар. Жана ошол мамлекеттин жеке ички маселеси. Биздин буга кандайдыр бир комментарий берүүгө укугубуз жок. Бирок бир нерсени биз так эске алышыбыз керек. Сиздер дипломатиялык каналдар аркылуу бул багытта өтө эффективдүү, терең, үстүртөдөн эмес иш жасашыңар керек деген ойдомун. Себеп сиздерде рычаг чоң, өкмөттө. Парламентке караганда рычаг, мүмкүнчүлүктөр жогору. Согласно классификатору ЕЭК, Евразийской экономической комиссии, граждане Кыргызской республики не являются трудовыми мигрантами. Они являются трудящимися. В отличие от граждан других стран, которые не входят в ЕС, наши граждане намного в благоприятном режиме. И, к великому сожалению, в ряде случаев со стороны работодателя в Российской Федерации, отдельных госорганов на местах, идет неполноценное понимание норм, заложенных в Евразийском экономическом союзе. Поэтому, уважаемый заместитель министра, я бы вас настоятельно хотел бы попросить в этом направлении усилить работу. И я буду рад подключиться к этому процессу. Я этот вопрос не могу не озвучить, потому что это очень важный, стоящий на повестке дня вопрос. Благодарю за внимание. Рахмат. Рахмат, эскалабыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды желдиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар. Өзүңүздөр күбө болгондой, биз негизи 3 суроо менен кайрылдык элек. Биринчиси болсо, ошо Евразия экономикалык бирикменин негизинде кыргызстандыктарды башка эмгек мигранттарынан айырмалаганды орус тарап билсин деп. Бул биринчи көйгөй болчу. Экинчи көйгөй болсо, 2022 жылы 47 миң биздин жаранды амнистия кылып кара тизмеден чыгарды эле. Ошол 2024 же 25 жылдагы дагы бир жолу амнистия сурап туруп биздин жарандарды кара тизмеден чыгарууну суранып, бирок ал азырынча бул көйгөй көтөрүлө элек, бирок көтөрүлгөнчө биз муну козгой беребиз. Үчүнчүсү болсо, рубль курсу түшүп атат. Бишкекке 10 миң сом рубль жөнөтсөң, биякта 8,5 миң эле сом алып калат экенсиң тилекке каршы. Ошол себептен Нацбанктагы ошо рубль маселесин өзүнүн деңгээлинде регулировка кылып берсин. Себеп деген
Россия Федерациясынан Кыргызстанга жылына 3,5 миллиард АКШ доллары которулат. Анан кийин мекендештер бияка которуусу акча кенедей эле болуп калып атат. Ошол жаатындагы кара бергиле деп сурандык элек. Эми муну дагы аягына чыкканча биз айта беребиз. Менин оюмча жыйынтык болот, урматтуу мекендештер. Анан сөздөн улай бир сыйра жарнама. Эгерде Европага, Улуу Британияга, АКШ Америка Кошмо Штатына барабыз десеңиздер, виза ачкан Майра Travel деген уюм бар. Бишкекте телефон номери болсо +996 0 508 88 11 44. Мен азыр жазып коем. Виза алып туруп чет өлкөгө эмгектенем, иштейм, же болбосо окуйм, же болбосо турист болуп, же деловой виза менен барам десеңиздер, кайрыла берсеңиз силерге жардам берет. Диаспорадан десеңиздер толук скидкалар берет. Миграция жаңылыктары болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.